Президент Садыр Жапаровдун Түркия Республикасына болгон иш сапары аяктады. Анкара шаарында Садыр Жапаров Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Өлкө лидерлери эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыктын кеңири чөйрөсүн талкуулап, саясий, соода, экономикалык жана башка чөйрөлөрдө байланыштарды чыңдоого өзгөчө көңүл бурушту. Мамлекет башчылары эки тараптуу стратегиялык кызматташтыкты мындан ары чыңдоо, ошондой эле эки өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө, стабилдүүлүгүнө жана гүлдөп өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү максатында дүйнөлүк аренада диалогко жана кызматташууга умтула тургандыгын ырасташты. Иш сапарынын экинчи күнүндө мамлекет башчысы Түрк мамлекеттер уюмуна катышуучу өлкөлөрдүн башчыларынын саммитинин кезексиз жыйынына катышты. Садыр Жапаров өз сөзүндө тездик менен өзгөрүп жаткан дүйнөдө аймактык кызматташтык заманбап мамлекеттер аралык мамилелерде кыйла таасирдүү жана натыйжалуу куралга айланып баратканын белгиледи.